Урматтуу мамлекеттик министр, биз сиз менен жолугуп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Кечээ биз Мюнхенге келип түшкөндөн баштап эле абдан жакшы, жылуу бизди тосуп алышты. Жогорку меймандоштук менен. Мюнхен шаарынын эли дагы, шаары дагы архитектурасы өзгөчө шаар экен. Бизге абдан жакты. Элинин меймандоштугу жолугуп сүйлөшкөн эле көрүнүп турат. Өзгөчө эле экен. Анан мен ушу иш сапарым, расмий сапарым ушу Бавариядан башталганына абдан кубанычтамын. Бүгүн мен Ханс Зайдел фондунун чакыруусу менен ушу фондко барабыз. Андан кийин ушу экономикалык байланыштарды өнүктүрүү боюнча, ошону бекемдөө боюнча бизнес форумга катышам. Бизден абдан жоон топ бизнесмендер келишти. Бавариянын бизнес чөйрөсү менен жакшы мамиле түзөлдү. Бүгүн эми бу жерде программа бүтүрүп, кечинде Берлинге барабыз. Эртең федералдык президент Франк-Вальтер Штайнмайер менен жолугабыз. Буюрса канцлер Жумат тапчылыгы Ангела Меркель менен, Бундестагдын президенти Шойбле менен жолугабыз. Ошол жолугушуудан дагы көп нерсени күтөбүз. Биз үмүттөбүз, ошол сүйлөшүүлөр дагы абдан жакшы өтөт деп. Өткөндө көрдүңүздөр, биз ошо тыш жакта иштеп аткан элчилерибиз топтоп жыйын өттүк. Ардактуу комуштарды чыгарып келип жыйын өттүк. Ошол жерде маселелер коюлду. Биринчи, ушу сыртта иштеп жүргөн, кызмат кылып жүргөн, окуп жүргөн биздин мекендештерибиздин алардын укугун коргоо, аларга жардам берүү элчиликтердин. Экинчи, ошол мүмкүн болушунча биздин мамлекетке инвестицияны тартуу боюнча маселе катуу койдук. Бул иш жүрүп атат.